Төлөйкүн айылындагы эс алуу жайларынын биринде 6 жана 4 жаштагы 2 бала сууга чөгүп каза болду. Бул тууралуу ЖВ медиага облустук милиция билдирген. Кокустук кечээ күнү катталган. Ош шаарынын тургундары Төлөйкөнгө эс алуу үчүн барышкан. Ата-энелер 5-6 мүнөткө сөзгө алаксып калып, балдарын таппай калган. Жеткинчектер балык баккан бассейндин жанында ойноп жатып сууга чөгүп кеткен. Балдарды таппай калган чоңдор дароо бассейнге чуркап, аларды суудан чыгарышкан. Тез жардам кызматы келген, бирок балдар дарыгерлер келгенге чейин эле каза болгондугу белгилүү болгон. Бишкек шаарындагы Жибек жолу проспектиси менен Эркиндик бульварынын кесилишинде жол сырга булганган. Белгилүү болгондой, кичи автобустун айдоочусу дароо токтоткондо унаада жүктөп бара жаткан сырлар жолго куюлуп калган. Тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери бир күн бою жолду тазалаган. Адегенде 4 кап кум себилип, колу менен кырып чыгышкан. Ал эми жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы унааны айып короого токтотуп, айдоочуга 20 000 сом айып пул салды. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков эртең Армениянын баш калаасы Ереван шаарында жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Ал белгилегендей, кеңештин жыйындары адаттагыдай тар жана кеңирээк курамда өткөрүлөт. Бул саммиттин өзгөчөлүгү, анын алкагында Кыргызстандын ишкерлик чөйрөсүнүн өкүлдөрү дагы катыша турган Евразиялык континенттин транзиттик потенциалы эл аралык форумун уюштуруу пландалууда. Бишкек шаарында бүткүл дүйнөлүк кан донорларынын күнүнө карата уюштурулган акция жыйынтыкталды. Бул күн жыл сайын сентябрдын акыркы эс алуу күндөрүндө өткөрүлүп келет. Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун билдирүүсү боюнча иш-чара 23 сентябрдан 27 сентябрга чейин өткөрүлгөн. Ага жалпы 400дөн ашуун адам катышып, 225 литрге жакын кан тапшырылган. Республикалык кан борборунун дарыгерлеринин айтымында, бир донордун тапшырган каны 3 бейтапка жардам берет. Башка күндөрү кан борборуна 50-70ке жакын адам кан тапшырат, көбүнчөсү бейтаптардын туугандары. Ал эми кан алуучу жабдыктардын баары таза, бир жолу гана колдонулат. Ошол себептен эч кандай оору жуктуруп алуу коркунучу жок деп айтылат маалыматта. Кытайдагы Цзяньзу провинциясынын Исин шаарындагы жолдо автобус менен жүк ташуучу унаа сүзүштү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазууда. Жол кырсыгынын кесепетинен 36 адам каза тапкан, дагы 36 адам жаракат алган. Алдын ала маалыматтар боюнча, автобустун дөңгөлөгү жарылып кетип, жолдун каршы тилкесине чыгып кеткендиктен кырсык катталган. Жаракат алгандар ооруканага жеткирилген. Жол кырсыгы боюнча полиция иликтөөсүн баштады.